Биз баарыбыз өнүккөн Бардар жашоонун 21-кылымдын адамдары болгонубуз менен гендердик теңсиздик, гендерди кесип, мен сыяктуу өзүн коргоо үчүн адам өлтүргөн аялдар миңдеп саналган жашоодо жашайбыз. Анда сөз башынан болсун. Мен чоңойгондо чукуч болуп келет. Достордун жакын көрүп келет, ошондо мен чукуч болуп келет. Бала кыял жаш кезимде эч нерседен кабатырланбай оюн кара кыялыкка чыккыз элем. Адам чоңойсо көйгөйдө, жашоодо болгон максатта бирде ата-эненин каршылыгынан, бирде адамдарда калыптанып калган теңсиздиктен, салыштыруудан өзгөрүүгө муктаж болот экен. Ошентип кичинемден кыялданган учкуч болуу кыялымды ата-энемдин кыйнап турмушка берүү чечими ойрон кылды. Турмушта мени жылмая тосуп албады. Иштейм дейм, урушугам, кол көтөрөт, чыдайм, ичет, жегет, кыйкырат. Ата-энем акчага азгырылып сатып жибергенин бетине кармайт да турат. Кумарчы болгонуна карабай чыдап келем. Акыркы жолу келип адатынча кол көтөрдү. Мас, чыдагым келбеди. Мага эң оор болгону менин да өз кумарына сайып жибергени болду. Бир саамга коркунучумду жоготтум да, стаканга кошуп ала келген бычак менен бир нече ирет сайып жиберген соң эсиме келдим. Баары бүтүп тургөрсө, бирок турмуш азабы эмес. Андан кутулдум да, түрмө азабынан кутула албадым. Кыргыз Республикасынын атынан сот өкүм кылат. Өмүрман кызы Айгүл Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин адам өлтүрүү негизинде күнөөлүү деп табылып, 15 жылга эркине ажыратылат. Коч болуу канатымдагы жакшы жашоо оюм